Саламатсыздарбы. Эмеси Геошунду программасы. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова $2000 пара алып жатканда кармалды деп кече күнү Финпол кабарлап видеосунда көрсөттү. 2018 жылдын февралында Коопсуздук кеңешинин жыйынында соттор өздөрү коррупциялашкан деп айтылгандан бери күрөш жүрүүдө, бирок ал күрөштүн сотторго эч тиешеси жоктой. Айрым кабарларга караганда Орозбакова бүгүн мурдагыдай эле иштөөгө аракеттенген, бирок жогорку соттун айтымында тергөө бүткөнчө ал кызматынан четтетилди. Айрымдар болсо соттун кол тийбестиги бар деп аны коргоодо. Бирок соттордун макамы тууралуу мыйзамдын 14-беренеси боюнча соттор кол тийбестикке ээ. Аларды эч ким кармай албайт жана тинтүүгө да укугу жок. Бирок кылмыш жасап жатканда кармалса, соттордун андай макамы эч кандай күчкө ээ болбойт. Орозбакова болсо дал ошондой кылмыш үстүндө кармалган. Ошондуктан аны кандайдыр бир чаралар менен жазадан куткаруу иштери укуктуу мамлекет түзүү боюнча аракеттин баарын ташкапты кылышы мүмкүн. Анткени анда мамлекет да, соттор өздөрү дагы башка жарандардын мыйзамга баш ийүүсүн азайтат. Мындай аракеттер Орозбаковдун крышасы күчтүү экенин гана билдирет жана азыр көмүскө сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандай. Параны бул сот өзү үчүн гана албастан ошол эле 1-май сотунун жетекчилиги же андан да жогору адамдар менен бөлүшүп жүргөн деп да божомолдосо болот. Жана дал ошол жетекчилер аны коргоого аракеттенген сыяктуу. Антпегенде ал кечээ күнү эле камалмак. Эгер аны чын эле бирөө коргоп жатса, анда жеке соттор да, алардын бүткүл системасы дагы коомдун жана мамлекеттин бетине түкүргөн болуп, коррупцияга каршы күрөш эч жыйынтыкка алып келбейт десе болот. 1-май райондук сотунун төрагасы Алмаз Калыбаев 2015 жылы ал Вечерний Бишкек гезитин басып алуу боюнча сот чечимдеринин бирин кабыл алган. 2017 жылы болсо ошол кездеги президент Атамбаевдин атынан ошол кездеги баш прокурор Жолдубаева журналисттер менен маалымат каражаттарына каршы 5 сот ишин ачканда, ошолордун бири боюнча Атамбаевдин пайдасына Калыбаев чечим чыгарып берген. Соттор дегеле коом менен мамлекетти талкалап жатат десе болот. Жалал Абад шаардык сотунун төрайымы Элмира Сулайманова 29 декабрда мас абалында машина айдап баратканда аны кармаган милиция инспектору Мамазак Кировду өз соту аркылуу соттоп салууга аракеттенген. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева болсо, соттор деле адам, алар деле кээде ката кетирет. Коом кандай болсо соттор дагы ошондой дейт. Ар кандай судьялар бар бизде. Азыр мына мисалдарды деле келтирсек болот, массалык маалымат каражаттарына деле чыгып атат. Кээ бир судьялар жоопко тартылып атканы. Бул ошо мыйзамсыз кадамга барган судьялар. Кээде мыйзамсыз кадамга атайын барышат. Кээде мыйзамды билбей, жакшы окубай барышат. Анан ошонун баарына эми баа берилет. Күнү-түнү уктабай соттор арасында эч кимиси мыйзамдан жарым караш жылбагандай тартип орнотуунун ордуна өз алынча бийлик бутагынын жетекчиси баа берилет дейт. Соттор катарына кымтыксыздыгы менен айырмаланган адистерди тандаш үчүн атайын соттандоо кеңеши да бар. Соттор болсо ар бири мыйзам боюнча гана чечим кабыл алам деп ант берет. Бирок сот болуп ант бузарлар иштесе, коом менен мамлекет кайда баратат? Эгер бул соттордун уяты менен намысы болгондо, Орозбакова пара менен кармалары менен ал өзү дагы, анан жетекчилери да өз ыктыяры менен кызматтарынан чегиниш керек эле. Бирок мурдагы бала бакчанын имаратында ээлик кылып алып, коомчулук менен прокуратуранын көптөгөн каршылыгына карабай, ал имаратка кирип алган 1-май райондук сотунан биз кайсы адилеттүүлүктү күтүүбүз мүмкүн? Аны түшүнбөгөндөр сот болуп элдин тагдырын чечип жатса, башкалардан эмнени күтмөк элек? Ошондо саламатта калыңыздар.